Азыркы күндөн эң кадырлуу нерсеси атасынын энесинин жанына барып отуруш болуп калды. Азыр бизде материалдык нерсе колдоо болуп калды, телефон алып берип коет, умрага апарып жиберип коюп атат. Анан мен көп кылып койдум деп ойлойт. Бирок бул жетишсиз. Ата-эне карыган мезгилде баласынын жылуу мамилесин күтүп калат. Ошондуктан азыр ата-энелер менен алыста болсоң телефондо сүйлөш, жанында болсоң күндүгө бир маал кирип жанына отуруп 5-10 мүнөт убакыт бөлгөнүң аны үстүнөн алтын менен кийим кийгизгенден да бүгүнкү күндө маанилүүрөөк болуп калды. Ошондуктан ата-энелерге убакыт бөлөлү, сүйлөшөлү алар менен. Алардын ошондой бир мүдөөсүн угуп, анан ак батасын мына ошондо аласың. Демекчибизки, аталар тирик мезгилде аталардын дуасын алып калалы. Ата разы, Куда разы деп коет. Ата бейиштин ортоңку дарбазасы бар дейт. Кааласаң ошол эшиктин дарбазаны, бейиштин ортоңку дарбазасын сактап кал, карасаң ошол дарбазаны бузуп сал деген пайгамбар хадисинде. Ошондуктан аталардын бүгүн дуасын алып калалы. Ар түрдүү жол менен. Энелер булардын кадамынын астында бейиш деген. Ошондуктан энеге барып кызматты кылгандагы энеңдин дуасын алып кал. Хадисте айткан пайгамбарыбыз эмне дейт? Биринчи ким менен сухбат кылайын десе, энең менен, анан төртүнчүсү атаң менен деген. Эне аял киши. Бул эмоционалдуу. Бул сүйлөшүүгө көбүрөөк актаган нерсе. Ошондуктан энелерге көбүрөөк сухбат кыл дейт. Демек экөөнү тең мындай бир өзгөчө мамиле кылууну ислам сунуштаган. Ошол айта турган насаатыбыз ушу ата-энелердин барында кадырлап, аларга ак батасын алып калайлы деп.